Биз турган жер Жалал Абад шаарындагы Куруксай участкасында жайгашкан 9 гектар аянтты түзгөн Жалал Абад шаарынын таштанды таштоочу полигону. Полигонго 1,5-2 чакырым жакырыкта жайгашкан жашоочулар биздин Жалал Абад УТРК Жалал Абад телеканалыбызга атайын арыз менен кайрылышкан. Алардын арызында бир жумадан бери мына ушул жерден өттөн чыккан түтүн алардын үйлүнө чейин каптап, бүгүнкү күндө ден соолуктары үчүн ыңгайсыздык жараткандыгы жөнүндө айтышат. Азыр полдун үстү күйүп бүттү жай бир сырач. Эми астына өттү. Алоолонгон жерлери дагы бар. Алоолонуп күйүп атат жайчы. Бул азыр шамал ылдыйдан болуп аткан үчүн билинбей атат. Жогору карапчы. Жогорудагы элдерди да уже талкалап атса керек. Кечке мал кадимки жөө туман болуп бизге өтүп барат. Бизге өтөт, бизден комсомолго өтөт. Короче, мына өрөөндү полный каптап атат түтүнчү. Кечке мал саат 6-7ден кийин келсеңер, кадимки буряга окшоп сапырылат алегинчи. Өзүңөр дагы көп болосуңар, кечке мал келип тартсаңар. Демек, эшикке үйгө чейин кирип баандай ыңгайсыз болуп атат. Ыңгайсыз болуп атат. Мен уже түнү саат 2:30 ойгонгом, ошо ойдон уктай албай койдум. Бир эле мен эмес. Уже СМС жазышып чыктык түнү менен, чыдабай. Тургундар гана эмес, бул жердеги кароолчу үчүн да азыр таза абадан дем алуу деген жок болуп калды. Күнү түнү түтүн ыкшыган, айрым жерлерин күйүп турган таштанды таласындагы жагдай бир нече чакырым алыс жашаса да, шамал менен жоткон түтүндүн агымы жана жыты тургундардын айласын кетирип жаткан учур. 2023-жылы болсо Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө берилген каражаттан улам мына ушул таштанды таштоочу полигондун жарында таштандыларды иштетүүчү атайын завод курулуп, анын ачылышы 2024-жылы болгон. Бул жердегилердин тургундардын пикиринде завод ачылгандан баштап эч кандай иштөө мүмкүнчүлүгүн жараткан жок. Эгерде бул завод бүгүнкү күндө иштеп турганда дагы мындай ыңгайсыздык болбойт эле дешет. Мисалы үчүн, ушул жерде эшек өлүп калган болсо, эшек өрттөп аткан болсо, жыттап өтөбү, эч ким өтө албайт. 88 жаштагы Калбу эненин ден соолугу акыркы учурда жакшы эмес болуп калды. Ал буга түнү бул жерде каптаган, көз ачыштырган түтүн менен жагымсыз жыттын таасир берип жаткандыгы деген ойду арманат. Карыган нерселерге, анан жаш балдарга тест эткем. Мен 2 айдан бери ооруп атам мен. Докторго көрдүм, окулдум, букулдум, тазалаттым. Ушуну мусорду башка жака жылдырсын. Көмүп таштасын, жылдырсын. Нарагында да айылыбыз бар. Көрдүңөр, нарактагы айылдар дийем. Наракта айылыбыз бар, бу жерде айыл, бу шаарга чейин кетип атат, бу комсомолго чейин кетип атат жыты. Элдерди аттап атат, эч ким укпай атат. Жашоочулар бул боюнча бир эмес бир нече жолу тийиштүү жактарга кайрылса да жыйынтык чыкпай келе жатат дешет. Өзгөчө акыркы жумада үйдөн чыгууга мүмкүн болбогондой ыңгайсыздык жаралууда. 5-6 күндөн бери түтүн, ыш болуп атат. Эртең менен биз чыга албай калдыбызга үйдөн сыртка. Үйдө салкын деп сыртка чыгып сөрүдө отурайлык дейбиз, башка дейбиз. Бир аз отургандан кийин тамактарыбыз кычышып, кечээ күнү чындап эле мен ошон болбой калдым өзү негизи. Ошогандан кийин жаштар менен бардыгыбыз телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу бири-бирибизди чогултуп туруп, ушул телевидение кайтайлык деп кайрылып аткан жерибиз. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Жалал Абад регионалдык башкармалыгынын улук инспектору Аксамай Сарыбаеванын айтымында бул боюнча тийиштүү тараптарга айыппул бир эмес 2 жолу салынган. Эгерде талаптар аткарылбаса, анда укук коргоо органдарына ишти өткөрүп берүү жагы каралары эскертилет. Буга чейин ошо муниципалдык тазалык ишканасына таштанды калдыктарды ошо мыйзамдардын талабына жооп бербеген үчүн башкармалык тарабынан 23 000 сом айып салынган жана эскертүүлөр берилген. Ал эми бул күйүп аткан боюнча эскертүүлөрдү аткарбаган учурда укук бузуу кодексинин 434-беренесинин негизинде айып салынат. Айып салынып, дагы иш ошо биз берилген эскертүүлөр аткарылбаган учурда укук бузуу укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Манас шаардык мэриясына да жарандардын кайрылуулары өтүнүчтөрү келтирилген. Өткөн жумада өрт чыкты. Биз өрт өчүрүү кызматы менен бирге барып туруп, өрттү курчоого алдык. Курчоого алып өчүрүп, толук өчүрүп бүт алган жокпуз. Анткени ал жер таштанды болгондуктан быкшып ар жеринен түтөп, бүгүнкү күндө түтөп турат. Азыркы күндө чоң бульдозер техника менен ал жердин курчоого толугу менен алдык. 2 водовоз деп коебуз. Суу чачкан машиналар менен сууларды чачып, бульдозер иш алып барып атат. Ал жерге массовый сырттан техникаларды алып кире албайбыз. Анткени
таштанды таштоочу жай болгондуктан асты күл болуп күйүп калган ыктымал бар. Техника түшүп кетип, айдоочусу менен кошо күйүп кетсе, ал жерде бир чоң мындай жоопкерчилик турат да. Ошон үчүн бардык нормаларын сактоо менен өрттү курчоого алып, азыр өчүрүп барайтабыз. Бирок даачалыктардын көйгөйү бул гана эмес. Негизги жолдон каттаган оор жүк ташуучу унаалардын жогорку ылдамдыкта жүрүшү дагы андан сырткары жергиликтүү бийликтин бир топ убадалары али күнгө чейин аткарылбай келгендиги. Bizde az mınol jakta заводтор көп негизден. Кирпич заводтору бар, цемент завод бар, нефть завод бар, анан мусор ташкан машиналар андан сырткары мына жаңы жол түшүп атат. Кытайдын машиналары каттап атат да. Ана мына жолубуздан мындай акырын өткөн КАМАЗды көрбөйсүң. Бүт эле ушунчалык катуу ылдамдыкта өтөт. Балдарыбыз мектепке барат, көчөгө кээде чыгып калат бир жумуштар менен. Анан ушунчалык коркобуз да. Андан сырткары үстүндөгү жанагы топуракты, шагылды алып кетип аткан үстүн жаап өтүш керек да. Бул негизи мыйзам боюнча ошондой. Эч кимси жаппайт. Жол ушунчалык чаңгыган азыр. Бир машинанын артына түшсөң, машина уже боп-боз болуп калат да. Андан сырткары бизде көйгөйлөр ого эле көп. Дагы бирөөсүн айта өтсөк, мына центральный су түтүгүбүз бизге келген. Таза суу тарткан түтүгүбүз мына жолдун боюнан өткөн да. Анан ар КАМАЗ өткөн сайын тешиле берет. Суубуз токтоп кала берет, кайрадан жамата беребиз. Ошону мына тротуар бүткөндө тротуар жакка алып өтөбүз деген болчу. Аны да алып өтүш керек. Айта берсе арман көп дешет тургундар. Бирок орчундусу кыска аралыкта таштанды полигонунан чыккан түтүндү жок кылбаса, нааразычылык мындан да күчөрүн эскертишет. Гүлжина Мөндөө, Манас Назаров, Манас шаары.